Ошол жакта директор Шаршекеева Айчүрөк Бакытовна деген бар. Мага деген видеосу менен, доказательстволор менен жиберди да, жөн эле кат эмес, видеосу дагы бар. Көп жылдан бери ошол жерде бир мугалим эже тартып жүрөт экен. Атын айтпай эле коеюн, анан аны деген айдап салат жумуштан. Ошол эжеке мага видеосун жиберип атат, бир 2-3 жылдан бери дейт. Балдарга тамак ашты курт менен берет, ар бир тамак ашты мен байкайм, тартам дейт. Ошол жакта бул директор Шаршекеева Айчүрөк эжекебиз менен завхоз Мурат кызы Медина булар бир тууган бөлөлөр экен. Айчүрөк эжеке боюнда болуп азыр төрөп декретке кетиптир. Анын ордуна завхоз Мурат кызы Медина директорлук жумушун аткарып атыптыр. Экөө бир тууган бөлөлөр экен. Көп жылдан бери биздин балдарыбызды ар кандай курттар менен, эски тамактар менен мөөнөт өтүп кеткен каша жана дагы макарон ошолор менен тамактандырып атыптыр да. Бул жерде мисалы азыр бизде Эрулан мырза айтып атпайбы, андан көрө дейт жок эле кылып салбайлыкпы деп, чын эле да. 7 сом, 14 сомго эптеп тамак алып бергенден көрө такыр эле жок кылып салбайлыкпы? Анткени азыр 14 сомго көтөрүлдү, өтө жакшы, рахмат. Бирок ортодо могу биздин эжекелерибизге окшогон эжекелерге ошол биздин сиздер бөлүп берип аткан акчалар жем болуп калып атат да. 14 сом толук балага кетпейт. Анын ичине бир 7-8 сомун жеп коет экен да, ушуна директорлор жана тендерде ортомчулар менен сүйлөшүп алат экен да, эски мөөнөтү өтүп кеткен, ата бабаң согушунда калган тамак аштарды алып келип өткүзүп коюшат экен. Свежий тамактарды эч качан бул акчага ала албайсың да. Ошондуктан мен мындай бир сунуш иретинде айтайын дегеним да, такыр эле тамакты бербей эле, ошо тамак аш 7 сомду дагы 20 сом, 30 сомду да баарын жок кылып, биздин сиздер бөлүп берип аткан биздин бюджеттен бөлүнүп аткан акчабызды ортодогу бир акмактарга жедиртпей эле койбойлукпу дейм да. Себеби мына балдарга да жетпейт, тигилер ортодо жеп кетип атат. Эски өтүп кеткен мөөнөт өтүп кеткен тамактарды ортодо ортомчулар менен сүйлөшүп алып, жыргап, ортодо алар жакшы жашап атышат. Биздин балдарыбыздын ден соолугу чоңойгондо кандай болот, ал бир чоң суроо. Ошондуктан мен ушундай деп ойлойт элем да, тамак ашты 1-класстан 4-класска чейин эч кимге бербей эле коелук. Айбек мырза айткандай, каттуу нанды жеп эле чоңойгонбуз, туурабы? Арыктан сууду иче калып эле чоңоюп келгенбиз. Эч ким эчтеке өлгөн эмес. Анан ортодогу акчаны бирөөгө жедиртип койбойлук. И так эле биздин бюджеттин биягынан толтуруп атабыз, асты тешик түшүп атат, толтуруп тешик түшүп атат. Биздин президентибиз Нуркожоевич аракет кылып атат. Бияктан ошондой ортомчулар, шүмшүктөр жеп кетип атышат. Андан көрө бунун баарын жокко чыгарып туруп эле бирөөгө жем болбойлук дегеним да, ортодогуларга. Кандай дейсиздер?